Президент Садыр Жапаров казак акыны Биржан Калдыбаевга аргамак тартуулашын сындап чыккан Казакстандын айтышкерлер союзунун төрагасынын биринчи орун басары Аманжол Алтаевга жооп кайтарды. Мамлекет башчы бул боюнча Кабар маалымат агенттигине маек берди. Алтаев казак элинин акыны катары көчөдөн эле бирөөнү көрсөтпөөгө чакырган, буга кандай жооп берет элеңиз деген суроого өлкө башчы элчи менен ырчыга өлүм жок экенин айтып, андан кемчиликче саясат издөөнүн кереги жок экенин белгилеген. Ошондой эле Садыр Жапаров төкмө акын Биржан Калдыбаев менен кайчылаш тайеке жээн экенине токтолуп, акын жээнинин сөзүнө калбаш үчүн аргымак мингизгенин белгиледи. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 13 августта өткөн Көкбөрү боюнча дүйнө кубогунда казак акыны Биржан Калдыбаевге аргымак белек кылып, Бишкекте күтүп жатканын айткан. Көп өтпөй талант ээсине аргымак тапшырылган. Былтыр 25 ноябрда өткөн элдик курултайдын делегаттарынын ыйгарым укуктары токтотулду. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыктын чыгышына элдик курултай жөнүндө мыйзам кабыл алынып, күчүнө киргени себеп болгон. Былтыр 25-26 ноябрда Бишкекте өткөн элдик курултай президенттин элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыгынын негизинде өткөн. Элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун президент Садыр Жапаров сунуштаган. Саламаттык сактоо министрлиги Кабар агенттигине Ош облусунда күйөөсү бычактаган 33 жаштагы кош бойлуу келиндин абалы тууралуу маалымат берди. Мекемеден билдиришкендей, ал 23 август түнкү саат 23:31 оор абалда төрөт үйүнө түшүп, тез арада операция жасалган. Бүгүнкү күндө анын абалы туруктуу оор деп бааланууда. Ал тиешелүү дарылоодон өтүүдө, келиндин денесине бир нече жолу бычак сайылган деп айтылат маалыматта. Мындан мурда милиция аялдын баласын сактап калуу мүмкүн болбогонун билдирген. Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз-казак чек ара өткөрмө бекеттериндеги тыгында турган жүк ташуучу автоунаалар жөнүндө маалымат берди. Ага ылайык Ак Телек бекетинде Казакстанга өтө албай турган машинелердин саны 379, Чалдыбарда 73, Кең Булуңда 89, Чоң Капкада 73. Чек ара кызматы кыргыз тараптагы өткөрмө бекеттер күнүмдүк тартипте иштеп жатканын белгилейт. Ак Телек өткөрмө бекетинде 20 августтан баштап жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги пайда боло баштаган. Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө бекетинде эч кандай чектөө жок экенин, чек арада мыйзамсыз ишмердикке каршы иш-чаралар жүргүзүлүп жатканын маалымдады. Таласта курулуп жаткан мектептерден 8-и жыл аягына чейин бүткөрүлөт. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Мырзабек Жипаркулов өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Келечек үмүтү болгон балдарыбыз үчүн Таласта курулуп жаткан мектептердин экөөсү сентябрь айында даяр болот. Ал эми планга ылайык дагы 6 мектеп 2023 жылдын аягына чейин толук бүткөрүлөт. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен республика боюнча жаңы, заманбап жана ыңгайлуу 100 мектеп жыл аягына чейин курулуп, толук бүткөрүлөт. Жумгал районунда үйлөрүн камсыздандыруудан өткөргөндөргө 1 миллион 100 миң сом берилди. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдирди. Белгилей кетсек, үстүздөгү жылы 13 июлда катуу жаандан улам сел жүрүп, Чаек жана Бештерек айылдарындагы 100дөн ашык турак жай жабыркаган. Анын ичинен камсыздандырылган 10 жеке турак жайга мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 1 миллион 164 миң сом каражат берилди. Каржыланган каражаттын бөлүктөрү тапшырылды. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесинин алдында Кыргызстандын Грузиядагы элчилигинин демилгеси жана ардактуу консулдарынын колдоосу менен жазуучунун чыгармалары грузин тилине которулду. Бул тууралуу Кыргызстандын Азербайжан жана Грузиядагы дипломатиялык өкүлчүлүгүнөн билдирди. Маалым болгондой, кириш сөздү улуу жазуучунун уулу экс-тышкы иштер министри Аскар Айтматов жазган. Китептин бет ачары ушул жылдын күзүндө Тбилисиде өткөрүлмөкчү. Чыгармалардын жыйнагына Биринчи мугалим, Кызыл жоолук жалжалым, Ак кеме сыяктуу повесттер кирген.